Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 2 класс 4 чейрек үчүн. Тема биздин Кыргызстан. Мугалим Тулибаева Кандалат Туктабаевна. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе барыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Билим, өнөр, тазалык, баарыбыз бирге туралык. Китепти эч айрыбай, дептерди таза туталык. Урматтуу окуучулар, баарыңардын окуу куралдарыңар даяр деп ойлойм. Анда эмесе бүгүнкү сабакка баарыбыз биргеликте активдүү катышабыз деген ойдомун. Урматтуу окуучулар, бүгүн күнгө ишемби, бугу айынын 16-сы. Бүгүнкү биздин темабыз биздин Кыргызстан деп аталат. Анда эмесе алгач бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер Түмөнбай Байзаковдун Кыргыз жери ырын көркөм окуп, маанисин түшүнүп аласыңар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин көркөм окуп, маанисин түшүнүп, билип аласыңар. Кыргыз Республикасынын туусу, герби, гимни, тили Кыргыз Республикасынын символу экенин билип, Кыргыз жери менен жана Кыргыз эли менен таанышасыңар. Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда билим алып жаткандыгыңар үчүн сыймыктанасыңар. Анда эмесе урматтуу окуучулар, сабактын максаттары түшүнүктүү болсо, азыр баарыбыз биргеликте Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова эжекебиздин аткаруусунда Түмөнбай Байзаков агайыбыздын сөзүнө жазылган Обону Апаз Жайнаковдуку Кыргыз жери деген ырды угуп, маанисин түшүнүп алабыз. Көк асманға тиген кезде мен дағы жолға шығам таңды тоса құшақтайм ой қырларым нұрға қоша ысык көл жердин көркү кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы кайралар таң тамыры чоку тажы сидиби топчулары ар бир таша кең түздүү гүлденелүү кыргыз жери күн жүздүү берекелүү кыргыз жери. Мына балдар ырды угуп, маанисин түшүнүп алдыңар деп ойлойм. Бул ырда Кыргыз жеринин сулуулугу берилген. Улуусуң Кыргыз жери нурдан бүткөн, сулуусуң Кыргыз жери ырдан бүткөн деп китебиңерде да жазылып турат. Анда эмесе келгиле бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Баарыңар мени менен биргеликте окуп, маанисин түшүнүп, сөздүк дептерлерибизге жаңы сөздөрдү жазып коебуз. Мыйзам, закон, борбор шаар, столица, мамлекеттик тил, государственный язык, Кыргыз Республикасынын туусу,
Государственный флаг Кыргызской республики. Кыргыз республикасынын герби. Государственный герб Кыргызской республики. Чек ара. Граница. Өлкө. Страна. Мына балдар, жаңы сөздөр менен да таанышып алдык. Сөздүк тептериңерге жазып коесуңар. Анда эмесе баарыбыз биргеликте Кыргызстандын картасына көңүл бурабыз. Кана балдар, ким айтат? Кыргызстанда канча област бар? Азаматсыңар. Демек, Кыргызстанда 7 област бар экен. Кеттик, анда эмесе баарыбыз биргеликте ушул 7 областты санап алабыз. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас, Ысык көл, Чүй. Азаматсыңар. Балдар, Кыргызстандын борбор шаары кайсыл шаар? Азаматсыңар. Демек, Кыргызстандын борбору Бишкек. Бишкек кайсы областта жайгашкан? Азаматсыңар. Бишкек Чүй областында жайгашкан. Ал эми Кыргызстан канча өлкө менен чектешет? Азаматсыңар. Демек, Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет экен. Кытай, Таджикстан, Өзбекстан жана Казакстан менен чектешет экен. Ал эми Кыргызстандын эли кандай? Ким айтат? Азаматсыңар. Кыргызстандын эли көп улуттуу. Алар бири-бири менен ынтымактуу жашашат. Мисалы, орус, Кытай, казак, өзбек, түрк, тажик жана башка көптөгөн улуттар жашайт. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик тили кайсыл? Азаматсыңар. Кыргызстанда мамлекеттик тил кыргыз тили. Демек, урматтуу окуучулар, Кыргызстанда жашаган ар бир улут мамлекеттик тилди билүүсү зарыл деп ойлойм. Кеттик, анда эмесе кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. Мында бизге текстти окугула жана которгула деген тапшырма берилиптир. Келгиле, мен текстти окуп берейин. Силер да мени менен биргеликте китебиңерди колуңарга алып окугула. Кыргызстанда 7 област бар. Алар Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Талас, Нарын, Баткен. Кыргызстандын мыйзамы, борбор шаары, армиясы, туусу, герби, гимни, мамлекеттик тили жана чек арасы бар. Ар бир мамлекеттин туусу, герби, гимни болот. Демек, урматтуу окуучулар, Кыргызстандын дагы өзүнүн желеги, герби, гимни бар экен. Баарыңар Кыргызстандын желегине көңүл бурсаңар, биздин желегибиз абдан кооз. Желектеги белгилер элибиздин улуттук руханий дүйнө таанымынан жана басып өткөн тарыхый жолунан жаралып келип чыккан символдор. Кызыл түс эрдикти жана тайманбастыкты билдирет. Ошондой эле Айкөл Манастын туусунун түсү дагы кызыл болгон. Сары түс байлыкты чагылдырат. 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Түндүк болсо өлкөдө жашаган бардык элдердин биримдигинин символу. Кыргызстандын желеги 1992 жылы 3 мартта республиканын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Гербте канаттары жайылган манастын шумкары чагылдырылган. Бул өлкөнүн эркиндигинин символу. Ошондой эле Кыргызстандын акагы болгон Ысык көл чагылдырылган. Аны Ала тоонун аскалуу бийик кырка тоолору курчап турат. Күн жаркыраткан тоонун чокулары кыргыз элинин ак калпагы сыяктанат. Кыргызстандын герби 1994 жылы 14 январда жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. Келгиле, анда эмесе окуучулар, 3-чү тапшырмага көңүл бурабыз. Мында Чыпалак бала менен Акылайдын диалогун окугула деген тапшырма берилиптир. Анда эмесе Чыпалак бала менен Акылайдын диалогун биргеликте окуйбуз. Акылай, сен кайсы өлкөдө жашайсың? Мен Кыргызстанда жашайм. Мына урматтуу окуучулар, биз диалогду окуп алдык. Силер дагы үйдөн ата-энеңер менен болобу же агаңар менен эжеңер менен диалогду
ролдоштуруп окугула. Келгиле урматтуу окуучулар, анда эмесе баарыбыз ордубуздан туруп Кыргыз Республикасынын гимнин ырдайбыз. Гимндин сөзү Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуевдики, обону Калый Малдабасанов агайыбыз менен Насыр Давлесовдуку. Мына урматтуу окуучулар, биз силер менен Кыргыз Республикасынын гимнин ырдап, маанисин түшүнүп алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү сабакта силер менен эмнелерди билип алдык? Бүгүнкү сабакта биз силер менен Кыргыз Республикасынын борбор шаары Бишкек экенин билип алдык. Кыргыз Республикасынын символдорун билип алдык. Кыргызстандагы 7 областты атап, аларды эске тутуп алдык. Кыргыз жери жөнүндө абдан жакшы ыр угуп, маанисин түшүндүк. Жаңы сөздөрдү окуп, алардын маанисин түшүнүп алдык. Урматтуу окуучулар, анда эмесе китебиңердин 86 бетиндеги 2 көнүгүүнү орус тилине которуп, дептериңерге жазып мага жөнөтөсүңөр. Ал эми силердин бүгүнкү сабакта алган билимиңерди баалоо үчүн мен силерге күн желеси аркылуу 7 суроо жөнөтөм. 7 саны кыргыз элинде өзгөчө сан. Мисалы 7 област, 7 ата, Манастын 7 осуяты, 7 токоч, 7 күн дегендей эле. Күн желесинин 7 түсү бар. Ошол күн желеси аркылуу мен силерге 7 суроо жөнөтөм. Ошол 7 суроо аркылуу силердин бүгүнкү сабакта алган билимиңерди баалайм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.